Тартып жакынкы чыгыштагы кырдаалдын учушуна байланыштуу өзүңүздөр белгилүү болгондой Кыргыз Республикасы Ички министрлигинин консулдук департаментинин аянтчасында 24 саат иштеген штаб түзүлгөн. Азыркы учурда штабтын маалыматына ылайык Бириккен Араб Эмиратында жана Сауд Арабия падышалыгында жана ошо Перс булугунда 22 миңге жакын кыргыз жараны бар. Анын ичинен 10 миң ушу Бириккен Араб Эмиратында, 7-8 миңге жакын адам биздин жана умрага барган Сауд Арабия падышалыгында болуп турат. Бүгүнкү күндө абал тынч, мындай курч мезгилдер жок десек болот. Биздин жарандардын баардыгы, мисалы Катар мамлекетин алсак, Катар мамлекетинде биздин жарандар 1000ге жакын жаран бар азыркы учурда. Алардын баардыгы жайгашкан жерлери бар. Отелдерде жайгашып турат. Убактылар өткөн болсо дагы узартылып, азыркы күндө ошол жерде турушат. Кувейтте дагы ошондой жагдай, Бахрейнде мындай кичине проблема мындан Дубайда болуп атат. Бириккен Араб Эмиратында себептегенде Дубайда эң көп биздин жарандар ошол жерде жана турист болуп баргандар да аябай көп. Тилекке каршы, мисалы 2 күн мурун Бириккен Араб Эмиратынын департамент туризми жанакындай жарыя кылышкан. Эгерде убакыт мөөнөттөр бүтүп калса дагы аларды отелдерден чыгарбоо боюнча, то есть не выселять деп. Тилекке каршы андай жагдайлар болуп жатат. Биздин консулдарга байланышка чыкканда алар барып, ошол отелдердин жана ошондой эле мисалы квартиралар дейбизби, отелдер дейбизби, ошолордун ээлери менен жана алардын администрациясы менен сүйлөшүп, кайра оңой чечкенге аракет кылып жатышат.